Акыркы 10 күндөн бери Теңир Тоо жересинде күндүн көзү көрүнбөй жаан чачындуу аба ырайы. Эгер облуста жазгы талашылык өнөктүгү жаңы аяктаганын көңүлгө түшсөк, жаратылыштын мындай көрүнүшүнөн утуш чоң. Анчада жетүүнкү жандан жели өткөн суу жакшы демекчи, дыйкандарды сугатуулар менен өз убагында камсыздоо негизги милдеттердин бири. Былтыркы кургакчылыктын ачуу тажрыйбасынан алыскы Аклар районундагы Акчы айылынын фермери Нурбек Дүйшеев өзүнө таандык 5 гектар аянтты биринчилерден суарууга киришкен. Бактысына жамгырда жаап, бир караганда нымдуулук жетиштүүдөй. Бирок арпасы менен көп жылдык чөп айдалган майыстан участкасы эртелиге шамалдап тургандыктан жер тез эле кургайт. Андыктан ушул аймакка айыл чарба өсүмдүктөрүнө ешкен дыйкандарга сугат суусу тынымсыз берилбесе, төгүлгөн мээнеттин текке кетери бышык. Муну эске алышкан алар өткөн жылы жалпы сметалык наркы 10 миллион сомдук 3 алыш каналын өз күчтөрү менен толук оңдоолордон өткөрүп алышкан. Эми анын үзүрүн көрүшүүдө. Суунун келишен быйыл жакшы, Кудай буюрса. Жаңы канал жакшы эле пайдасын тийсе да. Бияк өзүнчө суарылып калды. Тияк өзүнчө суарылып калды. Жакшы эле болот. Буюрса жакшы эле. Суу ресурстары менен резервтерин мол болгону менен алардын натыйжалуу пайдалануу жаатында тоодой маселелер Арбын Актылар районунда суу баскан 15.603 гектар жер бар. Аларды камсыз кылууда узундугу 640 чакырым канал, 9 бысыр, 2 быдыр жана 2 электр насостук станция электриктердин кызматында. Мамлекет жетекчилигинин ар тараптуу камкорлуктарынын аркасында ирригация түйүндөрүнүн 80%га жакыны жаңыртылып, бир кездегидей кыйынчылыктар жок кылса. Ал эми суу чарба мекемесинин механикалык паркынын кубаттуу техникалар менен толукталышы түйшүктү кыйла эле жеңилдеткендиги менен өзгөчөлөндү. Алардын бири бекитилип берилген Алтынбек Кызылактын айтымында азыр кандай жумуш болбосун өз убагында бүткөрө салууга болот. Бирок эмгек акыларынын аздыгынан атайын натыйжаларга таңсыктык чоң. Габион салабыз, муну менен суу бурабыз, касчы жерин касабыз, арык-барыктарда тууралайбыз. Көп эле жардам тийип атат техниканын. Айлыгыбыз аз болуп атат. Кызматкерлер кетип атат, кетчиси. Чыдагандар калып атабыз. Онда эски техникаларга киши келбей атат да азыр. Бизге жумушчулар да келишпейт, кабыл алалы десек, келип эле айлыкты сурашат. Биздин айлыгыбыз аз, аябай эле. Айлыкты сурап, анан көп эле келгенде эле айлыкты сурайт даган, айлыкты айтсак, жок аз экен деп кетип калышат да. Калыстык үчүн ушундай оош кыйыштыкка карабастан Актылар райондук суу чарба башкармалыгындагылар өнөктүккө камалган чектеринде барамдуу иштерди бүткөрүшкөндөрүн белгилейли. Ал эми быйылкыга бөлүнгөн 16 миллион сомго 8 объектини колдонууга берүү болжолдонулган. 6500 метр каналды тазаладык. Бетондолчу каналдын бетондолчу жерлерин бетондодук. Насостук станцияларда ремонт иштери толук бүттү. Анан суу берүүнү апрелдин 20-сы менен толук камдоо, толук жер суатка суу берип баштадык. Бүгүнкү күндө дыйкандар менен келишим түзүп, өндүрүүсүн дагы колго алганбыз. Дейинкиси акыркы 3 жыл ичинде Нарды облусундагы сугат жана ирригация системасы алдаганча жакшырып, суунун коромжого учуроосу бир топ эле кыскарды. Баарынан да ири объекттердин курулуштарынын тең ортолоп, жакын арада дыңы бузулуп элек жерлердин өздөштүрүүлөрү элеттиктер үчүн чоң олжо. Уштапта мектеп курулушу кызыган Түгөлсай БСР бүтүндөй жумгал калк үчүн зор мааниге ээ. Анын пайдаланууга берилиши менен 3208 гектар аянтка суу берүү алдаганча жакшыргандан тышкары 1602 гектар жердин өздөштүрүүлөрү күтүлөт. Куруучулардын билдиргендерине ишенсек, бүгүнкүгө жалпы жумуштун 70% аяктаган. Демек анын жыл аягына чейин калк кызматына коюларынан үмүт чоң. Андан калса башкы инвесторлор Ислам өнүктүрүү банкы каржылоону үзгүлткө учуратпай, ал кандайдыр бир деңгээлде эмгек ыргагынын ылдамдашына түрткү. Эске салсак, аталган объект өлкөбүздүн ирригация системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү программасынын катарында. Убакыт өзү ырастагандай, тандалган мындай жол сугатууларына муктаждыкты канааттандырууда өзгөчө мааниге ээ. Бирок ушуну эле чектелип калбай, Түгөлсайга аймакташ Базар Турук, Кара Кече жана Миңтеке чакан суу сактагычтардын долбоорлорун тез арада даярдоо зарыл. Эгер бул көзөлгөндөр жүзөгө ашса,
өрөөндөгү кайрак жерлердин 70%-дайы сугат суулар менен камсыздалмакчы. Исламбанктын каржылоосу менен 9 миллион 344 миң 488 миң долларлык курулуш жүрүп жатат. Жумгал боюнча жалпы өздөштүрүлгөн жерлер көп эле. Мындан кошумча бул түгөл суудан кошумча дагы 6 БСР курса, ал келечекте план бар. Ошол курулса 9 миң гектарга чейин жаңы жерлер өздөштүрүлөт эле. Жогоруда эле аракеттер өкүм сүргөн Шамшы БДР Жумгалга коңшу Кочкор эндолор үчүн зор мааниге ээ. Анткени анын эл кызматына коюлушу менен өрөөндүн батыш бөлүгүндөгүлөрдүн суга суулана муктаждары толугу менен канааттандырылмакчы. Мындагы жумуштар мындан 2 жыл мурун башталып, бүгүнкү бийиктиги 30, туурасы 600 метрлик плотина бүтө жаздап калды. Мындагы куруучулардын айтымдарында каржылоодо үзгүлтүктөр жок жана ошого жараша иш шыдыр. Цемент арматура жетиштүү. Платинанын чашасына геомембрана төшөлөт. Ал геомембрана 519 миң метр квадрат долбоор боюнча берилген. Бүгүнкү күндө ташылып келип даяр турат. Жалпы жонунан 70 киши кол күчү ишке тартылган. Чынында эле ири курулуштун жүрүшү кандайдыр бир деңгээлде райондогу жумушту ооздуктоого да мүмкүндүк берди. Дегенибиз, мында эңгитенип жатышкандардын 3төн 2си жергиликтүүлөр. Ошентип экономикалык эмес, социалдык маселелерин да чечишине түрткү Шамшы суу сактагычтын курулушунун жалпы сметалык наркы 10 миллион 739 миң 337 доллар. Аны кыргыз өкмөтү менен биргеликте Ислам жана Сауд өнүктүр банктары каржылаган. Мунун бир бөлүгү платинаны курууга, экинчиси узундугу 10,5 чакырым магистралдык каналды тартууга жана суу бөлүштүрүүчү башка курулманы тургузууга жумшалды. Мындан тышкары ички чарбалык каналдарды жаңыртууга 1 миллион 900 миң доллар каралган. Негизи ушул объект курулуп бүтсө, бир сезондо эле 4 миллион куб метрден ашык суунун топтоолору күтүлөт. Ошондо ал Кумдебе айыл аймагындагы 3208 гектар айдоо аянттын нымдуулук менен камсыздап, ага кошумча 1700 гектар жаңы жерлер өздөштүрүлмөкчү. Дагы бир сечени чыгарам. Бар жагын көтөрөм. Тогуз Тороо райондук суу чарба башкармалыгынын мурабы Темиралы Райымкулов өз кичимекенде же БСР же БДР курулса дегенде эки көзү төрт. Бүгүнкү дейре ушул маанилүү жагдайга көз жумулуп келгендиктен жүздөгөн гектардын дыңы бузулбай суу баскан аянттар абдан эле аз. Ошого жараша жыйналып алган түшүм да тең кесири жете бербейт. Маселен, мөңгүлөрдөн агып түшкөн дайралар жана ар кандай булактар арбын болсо да, ирригациялык ушул ири объекттер дээрлик жокко эсе. Жергиликтүүлөр буларды өз күчтөрү менен жана каражаттар менен куралы дешсе, Тогуз Тороо райондук суу чарба башкармалыгына бир жылга бөлүнгөн 15 миллион сом оңдоп түзөө жумуштарынан ашпайт. Эски БСР бар. Бүгүнкү күндө ал долбоору бүткөрүлүп 19 миллион болду. Бирок муну баланска алуу азыр биздин суу ресурстар кызматынын астында турат. Тийиштүү документтер даярдалып, буюрса ал дагы бүтүп калса, аны дагы биз баланска алып ишти баштайбыз. Статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, сөз болуп жаткан аймактагы жалпы узундугу 74 чакырым каналдан 2192 гектар жер суу ичет. Ал эми Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу ресурстары кызматынын акыркы буйруктарына ылайык буга чейин суу пайдалануучулар бирикмелерине таандык 2584 гектар аянт Тогуз Тороо райондук суу чарба башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Натыйжада иш көлөмү көбөйүп, дээрлик бардык ирригация түйүндөрүн жаңыртуу зарылдыгы жаралган. Ушундан улам өткөн кылымдын 30-жылдарында чабылган Өрнөк каналын калыбына келтирүү жумуштары колго алынды. Сметалык наркы 59 миллион сомго бааланган. Аны ийине жеткирүү милдети Жалал Абаддагы Каскад жоопкерчилиги чектелген коомуна жүктөлгөн. Уштапта жогорудагы сумманын 14,5 миллионун өздөштүрүшкөн курулуучулардын айтымдарында жер кытышынын таштуулугу убакытты да күчтү да алууда. Бул өтө кооптуу участок экен. Бул жакта мурун жасалган каналдан жакындай жарып өткөн экен, айылды каптап кеткен экен. Ошондой жерлерин бүтөп, бул жагы өтө эң кооптуу жерин бизге тапшырышты. 2 айдын ичинде биз уже объектти тапшырып беребиз. Техника жетиштүүбү? Техника жетиштүү, экскаватор, КАМАЗдар, хоолор жетишип атат. Бардыгы бизде жакшы. Анткени мында жигерлүү аракеттерге карабастан жанатан сөз болгон Актала жана ага канатташ Тогуз Тороо райондорунун суу чарба жана ирригация түйүндөрүндөгү жабдууларды кубаттууларына алмаштыргандан тышкары жаңы объектлеринен толуктоо талап кылынууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР.